Assalamu alaikum айымдар. Мен сіздерге бүгін ушундай жумшак, даамдуу, үй шартында жасалган кекстин рецепти менен бөлүшөмүн. Андыктан каналга катталып, лайк басып, колдоп коюуну унутпаңыздар. Алгач бизге керектүү болгон азыктарды даярдап алабыз. 3 жумуртканы идишибизге салып, жакшылап миксерлеп алабыз. Эгерде сиздерде миксер жок болсо, венчик менен кылсаңыздар да болот. 3 жумуртканы миксерлеген соң, кумшекерибизди аз-аздан салып, эригенче миксерлейбиз. Кумшекерибиз жакшылап эриш керек. Эгерде жакшылап эрибей калса, кексибиз бышкан мезгилде үстүнө кара болуп, точка болуп чыгып калат. Жакшылап миксерлеп алган соң, калган кошулмаларды кошобуз. Айраныбызды, суу майыбызды кошобуз. Андан кийин унубузга 2 чай кашык разрыхлителди салып, аралаштырып коебуз. Бул жерде ун менен разрыхлитель газдетилип туруш керек. Андан соң мен өлчөп алган сууну куйдум. Суу бөлмө температурасында болуш керек. Өтө муздак, өтө жылуу болсо дагы болбойт. Массаны аралаштырып алдым. Андан соң унубузду бөлүп салабыз. Мен ушинтип бир бөлүгүн салып, жакшылап аралаштырдым. Масса бирдей болгу чейин аралаштырып, экинчи бөлүгүн салып, аны да аралаштырып алабыз. Ушинтип 4-5 бөлүккө бөлүп, мен жакшылап бирдей абалга келге чейин массаны аралаштырдым. Мына достор, массабыз да даяр болду. Биздин масса сметанадай болуш керек. Андан өтө да коюу, же болбосо өтө да суюк болбош керек. Биздин кекстер ошондо жакшы бышат. Идиштерди менде ушундай силиконовый идиш болгондуктан мен ушуга бышырдым. Сиздерде башка кекс бышырчу идиштериңиздер болсо, ошого бышырсаңыздар болот. Кааласаңыздар кагаз салып бышырсаңыздар болот. Мен даяр болгон массаны ушинтип идиштерге салып алдым. 1 кашыктан же болбосо 1,5 кашыктан салсак болот. Масса өтө толук болбош керек, же болбосо өтө аз болбош керек. Ага чейин духовкабызды кызытып коебуз. Мына достор, ушундай кылып салып алдым. Массабызды бардык идиштерге ушундай кылып салып алабыз. Мен пищевой макты колдондум. Бардын үстүнө тегиз кылып салып чыктым ушундай кылып. Эгерде сиздерде болсо, сээп койсоңуздар болот. Мына достор, ушинтип 180 градуста 15-20 минутада биздин кекстер бышып даярдалды. Бул кекс аябай жумшак, даамдуу, балдарыбыз сүйүп жей турган кекс болду. Үйдө натуралдуу азыктардан ушундай кекстерди жасоону баарыңыздарга сунуштайм.